Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма бад. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир тууганым, биздин жашообуздагы эң бир орчундуу болгон бир көйгөй маселе бул түш. Урматтуу бир тууганым, бул түшкө маани бериш керек. Себеби дегенде бул түш оюнчук нерсе эмес. Бул түш аркылуу Алладан сөзсүз түрдө белгилер болот. Сөзсүз түрдө. Кээ бир адамдар бар, түшкө ишенбейбиз дейт. Акыйкатта бул түшкө ишенсе болот. Бул түш чындык. Себебен бизге чейинки пайгамбарларга дагы куш кабар берилип турган түш аркылуу. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, түш бул эң бир орчундуу маселе. Эгерде сиз түшкө көңүл бурбасаңыз, эгерде сиз ошол белгилерге көңүл бурбасаңыз, өзүңүз зыян тартып калышыңыз мүмкүн жашооңузда. Ошондуктан түш өзү үчкө бөлүнөт. Биринчиси илхами, бул Аллахтан келген түш. Экинчиси нафсани, бул нафстын түшү, нафстан келген түш. Үчүнчүсү шайтани, бул шайтандан келген түш. Аллахтан келген түш кандай бол? Урматтуу бир тууганым, Аллах Таала сизди ушундай бир жакшы түштөрдү бериши мүмкүн, Ушу мечитке киргизип, намаз окуттуруп, жакшы сөздөрдү сүйлөттүрүп, же түшүңүзгө аалымдар кириши мүмкүн, Меккеде жүрүшүңүз мүмкүн, ак жерде жүрүшүңүз мүмкүн. Албетте бул жакшы түш. Мындан рахат аласыз. Адам баласы эгерде Алладан келген түш болгон болсо, албетте сөз түрдө ал ошол түштөн рахат алат, эс алат. Ал эми нафсани түш деген, урматтуу бир тууганым, бул нафс, бул мындай айтканда жашооңуздагы ызы чуу, бир жерде жүрөсүз, бир жерде ойноп атасыз, бир жерде отурасыз, бирөөлөр менен сүйлөшүп атасыз, ушундай нерселер болот. Бул нафсани. Ал эми урматтуу бир тууганым, эң негизгиси бул үчүнчүсү шайтани. Шайтани шайтандан келген түш, урматтуу бир тууганым. Бул шайтандан келген түш, бул абдан жаман. Бул сөзсүз түрдө, урматтуу бир тууганым, түш аркылуу бизге зыянды алып келет. Ар кандай түштөр кирет. Мисалы, сизди бирөө басышы мүмкүн, муунтушу мүмкүн, сизди муунтуп кыйнашы мүмкүн, сизди сабашы мүмкүн, сиз бир жерден кулагандай болушуңуз мүмкүн, дайыма. Кээ бирлер адамдар бар, мен күндө жаман түш көрөм дейт. Ошол жакшы эмес. Бул жиндин түш аркылуу сизге зыян берип жаткандыгысы. Ал эми кээ бир адамдар мышык кубалайт, жылаан чагып калат, жылаан кубалайт, жылаандарды түш көрүп келгендер бар. Ар кандай жаман нерсели жаныбарларды, ыпыр-сыпыр жаман жерлерде жүргөндөр бар. Мен тиякта отуруп түш көрдүм, биякта отуруп, ушулардын баардыгы, урматтуу бир тууганым, бул шайтандан келген түш. Бул керек болсо жиндер, эркек болсо сөзсүз түрдө ал ошо аял болуп келип, ошол эркекке чабуул жасап, ошол зыян жеткирип, керек болсо кечиресиздер, бул жыныстык катнашка чейин барат. Аялдарга да, эркектерге дагы бул ошо жыныстык катнашка чейин келип, ушундай жаман түштөр кирет. Ошондуктан, урматтуу бир тууганым, канчалаган мусулман бир туугандарыбыз өзү эркек болбосун, аял болбосун, күйөөгө тийбей аял албай жүрөт да, себебен бул түштөрдөн зыян тартып калгандар. Ошондуктан сиз менен биз бул түштү колдон келишинче, урматтуу бир жаман түш көрсөңүз, анда сиз сол жака карап, ойгонуп туруп, 3 жолу түкүрүп, Аллахтан паана тилеп, аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп, оң капталыңызга жатасыз. Жаман түштү эч кимге айтпаңыз. Себебен жаман түштү айтканыңыз бул жакшы эмес. Ошо жаман түштөн сактаныш үчүн аны эч кимге айтпай, жакшылыкка жоруп коесуз. Ал эми жакшы түштү көрө турган болсоңуз, сөзсүз түрдө сиз жакшы түштү ишенген, сырыңызды сактай алган адамга айтсаңыз жакшы болот. Ал эми сиз менен биз ушу түштөрдөн сактаныш үчүн сөзсүз түрдө дем салдырышыбыз керек. Илимдүү, билимдүү молдолорго, дем салуучуларга барып, дем салдырсаңыз, иншалла баары жакшы болот. Кимдин түшү оңолсо, анын иши оңолот. Аллах Таала береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.